Саламатсыздарбы? 19-кылым адамзат маданиятынын тарыхында оң бурулуш чекити деп эсептелет. Дал ошол 19-кылым жер бетиндеги элдердин тагдырын ар кандай апаттуу кыйынчылык сыноолор менен убайымга салды. Мисалга ала турган болсок, болуп өткөн улуу француз революциясы, Орус-Түрк согушу, Наполеон Бонапарт менен Орусия улуу ата мекендик согушу, Түштүк Америкада испан колонияларынын эгемендик үчүн согушу жана Түндүк Америка континентиндеги белгилүү Калифорния алтын лихорадкасы буларга далил боло алат. Америкалык саясаттануучу Збигнев Бжезинскийдин айтуусундагы белгилүү афоризмдерине кайрыла турган болсок, 19-кылымдагы жагдай улуу шахмат тактайындагы ушунчалык чиеленген жана өлүмгө моюнсунуп бараткандагы жандалбас сыяктуу көрүнүштү элестетет. Чоң империялар кудум мухиттер сымал бирине бири урулуп кыйротуучу күчкө ээ болуп турган. Россияда айтылуу Романовдардын династиясы француздардын үстүнөн жеңишке жетишип, дүйнөдөгү эң күчтүү армиялардын биринин ээси болуп турган. Европа менен батыштын согуш коркунучтарынын мизин майтарып, эми чыгышка карай камына баштайт. Аларды Борбордук Азия абдан кызыктыра баштаган. Экинчи жагынан, Улуу Британияда континенттерди жана Азиянын ири өлкөлөрү болгон Индия, Кытайды тизе бүктүрүп, эмки кезекти Борбордук Азия өлкөлөрүн каратып алууга бел байлайт. Ушундай тарыхый жана тектоникалык тектеринин глобалдык өзгөрүүлөрүнүн доорунда биздин каарманыбыз жашаган. Ал азыркы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн белгилүү негиздөөчүлөрүнүн бири Ормонхан болгон. Бул киши тууралуу мурдагы муундардын өкүлдөрү да, биздин замандаштарыбыз да бир жактуу пикирден алыс болуп келишет. Ормонхан көрүнүктүү мамлекеттик ишмер болгонбу? Ооба. Ал өз жеринин патриоту эле? Албетте. Белгилүү СССР тарыхчысы Александр Натанович Бернштейн белгилегендей, кичине Иван Грозный болгонбу? Ким билет? Келгиле, бул тууралуу ой жүгүртүп көрөлү. Ормонхан 1792 жылы кыргыздардын Сарбагыш уруусунан чыккан Манаптын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келет. Замандаштарынын эскерүүсүндө ал кичинесинен эле дымактуу жана күчтүү уюштуруучулук касиетке эгедер эле. Биздин азыркы жаштарыбыз аскердик кызматтан баш тартуу мүнөзүндө болушса, Ормон тескерисинче 17 жашынан тарта согуш аракеттерине жигердүү катышты. Терең акыл эси, табигый чалгындоо жөндөмү, жоопкерчиликти өз мойнуна ала билүүсү 30 жаштагы жигитти Сарбагыш уруусунун башкаруу укугуна ээ кылды. Жашоо жакшы, баары белең, сый-урмат, байлык, бийлик, атак-даңк, бирок Ормонду башка бир күч алдыга карай жетелеп баратты. Мыкты мамлекеттик ишмер болуу үчүн ички жана тышкы саясатты талдап билүү, келечекте боло турган нерселерди алдын ала көрө билүү жана кыраакылыгы өтө күчтүү болушу керек. 200 жыл мурда Кыргызстанда заманбап массалык маалымат каражаттары, телеграф менен интернет түшкө кирбеген мезгил болсо да, жер жүзүнүн ар кайсы бурчтарынан жаңылыктар байма-бай агылып келип турган. Саясатка сүңгүп кирип бара жаткан жаш Ормон мына буларды түшүнө баштаган. Дүйнөнү кыргыздын хандары, казактардын жүз башылары же Кокон менен Бухаранын эмирлери эле эмес, булардан да күчтүүрөөк бирөөлөр башкарып турат деп болгогон. Алар майда хандыктар эле эмес, дөша империялар Кытай, Персия, жада калса Франция мамлекеттерине да таасир эте ала турган күчкө ээ деп түшүнгөн. Ошентип, Ормонхан кичинекей Кыргыз мамлекетине тиешелүү жерлерге ал башкаруучулар эчак эле көз салып коюшкандыгын сезет. Анткени жогорудагылардын күчү бүтүндөй гигант цивилизацияларды кыйратып келе жаткандыгы биздин каарманыбыздын санаасын санга бөлгөн. Анын дайыма бир ой жүрөгүн оюп келчү. Кыргыздар кандай күнгө түш болот? Теңчилик орнойбу? Сырттан салымдар келеби? Чоң державалар биздин жаштарыбызга өзүнүн эшигин ачып, илим билимге жол беришеби? Жок. Андай болмок эмес. Кулчулук, зордоп көрчүрүүлөр, эгерде ким каршы чыкса, жок кылынмак. Себеби 19-кылымда
Америка Кошмо Штаттарына миллиондогон кара кулдарды Африкадан зордоп алып келишкени, Англиянын камчысы астында адам чыдагыс оор жумуштарда канчалаган индустардын кыйрашы, Россия империясында болсо крепостнойлук укуктук күч алышы буларга далил. Аз сандуу элдердин катарындагы кыргыздар алар үчүн жапайы түземдер сыяктуу эле болгон. Биздин теңчиликке жеткендигибиз улуу октябрь социалисттик революциясынын жеңиши негизинде болгондугун ачык эле моюнга алышыңыз керек. Күчтүү Британия империясы бүт максатын байуу үчүн жумшап, Индиядан алтын менен асыл таштарды каздырып, татымалдар менен чайды чыгарып кетип турганы белгилүү. Жана Кытай менен эки апийим согушун башынан кечирет. Алар Кытайдан апийимди үзгүлтүксүз даярдап берүүсүн талап кылышкан. Бирок Цин династиясынын императору бул наркокорду жаап коюуга аргасыз болгон. Ошол себептүү Британия Кытайга согуш жарыялайт. АКШ президенти өз кезегинде аларга жардамга келет. Ошентип 200 жыл Кытай эли кыйынчылыкты башынан кечирген. Мына ушундай кыйын кырдаалда жаш кыргыз ханы өзүнүн чечкиндүү иш аракеттерин эли жерин сактап калуу үчүн жүргүзө баштайт. Жаш хан баарын түшүнүп, ал өз өмүрүн тобокелге салып, чечим кабыл алды. Бул 1840 жылдардын башталышы эле. Эң биринчи максаты кыргыздардын чачыраган майда урук урууларын бириктирүү болгон. Ошол кездеги кыргыздардын абалы кандай болгондугу кээ бир тарыхый маалыматтарда айтылбай келет. Илгерки тайманбас элдин кайраты мурдагыдай эмес, жашоо шарты болсо итке минген абалда, сабаттуулугу жөнүндө айтпаса да түшүнүктүү. Медицина жаатын ала турган болсок, эч кандай оорукана дарылануучу жайлар болгон да эмес. Айрыкча эне менен наристелердин арасындагы өлүм житим үрөй учурган шартта эле. Кокон хандыгы бүткүл Орто Азиянын үстүнөн бийлигин жүргүзүп турган. Белгилей кетүүчү нерсе, матыш өлкөлөрүндө кол эмгеги техника менен алмашылып, мануфактурадан фабрикага өтүп, чоң ири заводдор, көпүрөлөр, шаарлар тездик менен курула баштаса да, кыргыздар өсүүсү жок орто кылымдагы жолу менен жашай берген. Эмне себептен? Кыргыздар жалкоо калк беле же аларга атайлап бут тосуулар болгонбу? 1936 жылы Мадридти курчап алган испан генералы бардык өлкөлөрдүн ичинде 5-чи колонна иштейт деп айтканы бар. Ал мамлекеттин ичиндеги чыккынчы менен тыңчылардан турат. Кыргыздардын ичинде дагы ошондой болду. Ормон хандын Саяк, Бугу, Кушчу, Солто, Сару, Чоң Багыш жана башка кыргыз урууларынын биригүүсүнө чакыруусун уруу башчылары көңүлсүз кабыл алышты. Ич арайын кептер дагы чыга баштады. Эмне бул жаш бала биздин үстүбүздөн бийлик жүргүзүүгө кантип батынды? Сарбагыштарын башкара берсин, бизге киришпесин. Биз токолдун балдары элек деген өңдүү маанайда болушкан. Тилекке каршы бул көрүнүш 19-кылым эле эмес, азыркы күндө да кездешип жаткандыгы терең өкүндүрөт. Кыргыздардын ичинде баягы 5-чи колонна иштеп жаткандыгын жаш Ормон хан жакшы түшүнөт. Кээ бир тыңчы чыккынчылар акча үчүн иштешсе, башкалары сырткы күчтөргө кызмат кылышкан. Өзбек менен Кытайдын атайын кызматтары да бул нерселерге тиешеси чоң болгон. Бирок алар өздөрү да чоң жана күчтүү геосаясий оюнчуларынын куурчактары эле. Алардын башкы максаты кыргыздарды өнөр-жай революциясынан алыстатып, жерлерин басып алуу болгон. Аны сезген Ормон тез арада чечкиндүү аракеттерди жүргүзө баштайт. Чыккынчылардын сазайын берүү менен бирге Кокон хандыгы эле эмес, башка хандыктардын алсыз жерлерин билүү үчүн чалгындоо иштерине активдүү кирише баштаган. Ошондон уламбы, Ормон хан жөнүндө ырайымсыз мыкаатчы болгон деп айтылып жүрсө керек. Мүмкүн мындай талкуулар менен катар тарых бурмалоолору ошол чыккынчылардын тукумдарынын чыгармалары болуп жүрбөсүн. Эми ошол дыккат тазалоолордон соң уруу башчылары бир топ тынчтанышып, ой жүгүртүүлөрү да өзгөрө баштайт. Паракорчулук жоюлуп, ич ара бөлгөндүк токтоп, Ормон хан Кокон хандыгына салык төлөөдөн баш тартат жана Өзбек армиясына каршы бир нече жолу ийгиликтүү согуш аракеттерин жүргүзгөн. Мындай шашылыш аракеттер өз мезгилинде өтө керек болчу.
Себеби дүйнөлүк саясат талаасында гибрид согуштары жүрүп, Британия башчылары өздөрүнүн таасирин Каспий деңизинин айланасында орнотууга активдүү кирише баштаган. Тегерандагы Англия өкүлү Иран шахынан Энзели менен Астрабадка өткөрүүнү талап кыла баштайт. Ал жерлерге аскердик согуш кемелерин курууну максаттап жатышкан. Ошол тапта Британия консулу Маккензи Лондонго мындай мазмундагы кайрылуу жөнөтөт. Кандай гана болбосун, Рештензел портун өз карамагыбызга алуубуз керек. Муну менен биз Британия империясы бүт Каспийдин айланасындагы таасирин бекемдетүү менен бирге бүткүл Орто Азия аркылуу жүргөн соода кан тамырына ээ болуп калабыз. Ушундай кыйын кырдаалда 1842 жылы Ысык көлдүн батыш жээгиндеги Кутмалды аймагында Ормонхан кыргыз урууларынын бириктирген курултай чакырат. Ал курултайда Сарбагыш, Бугу, Солто, Саяк, Жетиген, Сару, Кушчу урууларынын башчылары келет. Ормон кыргыз элинин биримдиги тууралуу маселе көтөрүп, геосаясий талаасындагы жагдайды баяндап келип, кыргыздарды бардык урууларынын башын бириктирген башчыны шайлоо тууралуу сунушун киргизет. Ички бийликти бир колго топтоо менен уруулардын биримдикте болушу башка чоң державаларга сес көрсөтө алмак. Анын бул ою бир добуштан колдоо тапты. Ормондун жакын өнөктөштөрү Жантай менен Качике хан Ормондун талапкерлигин көрсөтүшөт. Ошентип, курултайдын жыйынтыгы менен бүт кыргыздардын ханы болуп Ормон хан дайындалат. Андан ары эмне болгон? Эмне үчүн террорчу казак ханы Кененсары кыргыз бир туугандарына кол салган? Ал чынында эле кыргыздарды басып алууну көксөдү эле же мындай кадамдарга башка күчтөр түрткү болгонбу? Ушул жана башка көптөгөн суроолор жөнүндө биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө ой жүгүртмөкчүбүз. Саламатта болуңуздар.